Москвадагы мекендешим, сиз без пересидка, без посредниксиз ыңгайлуу кирдичикти кылууну каалап, бирок ишеничтүү айдоочу таппай жатсаңыз, сизге Шакен мырзаны сунуштайбыз. Күн сайын метро проспект Мирадан жолго чыгып атат. Жолго чыгаар алдында акысыз кара тизмеңизди текшерип беребиз. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп же жок болсо өзү жасап алып барып келет. Тезинен экрандын астындагы номерлерге чалып, Шакен мырза менен байланышыңыз жана жолго камыныңыз. Диаспора өкүлү Россияда кызмат көрсөтүү тармагында иштеген кыргыздар көбөйдү. Азыркы учурда мекендештердин көпчүлүгү кызмат көрсөтүү тармагында эмгектенип калды. Бул тууралуу Тюмендеги кыргыз диаспорасынын биримдик коомдук уюмунун ардактуу төрайымы Канзада Османова Спутник Кыргызстан радиосундагы маегинде билдирди. Анын айтымында соңку 3-4 жылда Тюменге иш издеп келген кыргызстандыктардын саны өсүп отуруп 15 миңге жетти. Мурда мекендештердин көпчүлүгү курулушта иштесе, азыр кызмат көрсөтүү тармагында эмгектенгендердин саны өстү. Ресторан бизнесинде жүрүп, шеф-поварлыкка чейин жеткендер бар. Мурда кыздарыбыз пол жууса, азыр медайым, дарыгер болуп иштеп жатат. Банкка орношкондор бар. Буга мен абдан кубанам. Көпчүлүк кыргызстандыктар Россиядан ипотека алып, балдары бала бакчага, мектепке барып жатат, деди Османова. Анын айтымында мурда мигранттарды каттоодо абдан көп кыйынчылыктар болуп келсе, учурда бул жаатта диаспорага арызданып келгендер жокко эсе. Азыр мөмө жемиштин сезону. Тюменде Кыргызстандан келген малина, гелас, абрикос сатылып жатат. Албетте кемчиликтер дагы бар. Бирок иштегиси келген адам жумушту оңой эле табат. Жалкоолорго бардык жерде оор эмеспи, деди Османова. Булак Спутник Кежи. Орусияда ичимдикке ууланып каза болгондордун саны 30дан ашты. Орусияда 4-июндан тарта спирт ичимдигинен ууланып ооруканага кайрылгандардын саны 100дөн ашып, 30дан ашык жарандын каза болгону айтылды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн жергиликтүү басылмалары жазып чыгышты. Андагы маалыматтарга караганда, мистер Сидр спирт ичимдигине ууланып жабыр тарткандар жана каза болгондор Ульяновск аймагынан сырткары Орусиянын башка аймактарында катталып жатат. Алардын арасында 8 жаштагы баладан баштап жашы 18 жашка чыга элек өспүрүмдөр дагы бар. Буга чейин Кыргызстанда да аталган спирт ичимдигин сатууга тыюу салынганын оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти кабарлаган болчу. Эске салсак, анда өндүрүштүк компаниясы өндүргөн мистер Сидр ичимдигинин курамынан метанол менен этил бутират табылган. Аталган заттарды аз дозада дагы колдонуу өлүмгө алып келери айтылууда. Булак Супер Кежи. Баткен районунун 2 айыл өкмөтүндө өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. Баткен районунун суу башы жана кыштуу айыл өкмөттөрүнө селдин кесепетинен улам өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаал министрлигинен кабарлашты. Учурда район акими, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана жарандык коргонуу кызматтары тарабынан жеринде тактоо иштери жүргүзүлүп жатат. Ага ылайык Баткен районунун акиминин буйругу менен өзгөчө кырдаал режими жарыяланып, тиешелүү кызматтар өз тармагында кечиктирилгис чараларды көрүү тапшырмасы берилди. Эске салсак, кечээ 12-июнда нөшөрлүк жааган жаандан улам Баткен районунун суу башы жана кыштуу айыл өкмөттөрүнүн аймагында сел жүргөн. Булак Супер Кежи. Төө ашуудагы туннелде кайрадан тыгын эмне себеп болуп жатат? Кечээ 12-июн күнү төө ашуудагы туннелде суу каптап, айдоочуларга тоскоолдук жаралган. Көйгөйдүн себеби суу өткөрүүчү түтүктө кумдуу калдык толуп, ошол себептен суу туннелдин ичиндеги жолду каптаган. Түнкү саат 22:30 чамасында жол кызматкерлери тарабынан түтүк тазаланып суу кеткен. Бул тууралуу Кыргыз автожол ишканасынан маалымдашты. Бүгүн 13-июнда абал кайталанып, зарыл техниканын жардамы менен тазалоо иштери жүрүүдө. Суу өткөргөн эски түтүктө пайда болгон кемчиликтерине байланыштуу жол кызматкерлери тарабынан түтүктөрдү оңдоо иштери жүрүп жатат. Бүгүнкү төө ашуудагы тыгындардын себеби бул туннелдин жолун оңдоо жумуштары. Саат 14:00 16:00 чейин тыгындар пайда болгон. Бул убакытта бекилген график боюнча иштер аткарылат.
Белгилей кетсек, 19 майдан баштап 28 июнга чейин Төө ашуудагы туннелдин электр чубалгылары алмаштырылып, дуалдары нактоо иштерине байланыштуу унаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизилет. Саат 5:00дөн 8:00 чейин, 10:00дөн 12:00 чейин, 14:00дөн 16:00 чейин унаалардын өтүүсүнө чектөөлөр киргизилет. Булак Серепкежи. НАТОнун баш катчысы Кытай менен Орусиянын жакындашуусуна тынчсызданууда. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг америкалык PBS телеканалына берген маегинде Кытай менен Орусиянын жакындашуусуна тынчсыздануусун билдирди. Түнүк Америка менен Европанын аймагы глобалдык коркунучтарга дуушар болууда. Анткени Кытай өнүккөн аскердик потенциалына, өзөктүк куралына көбүрөөк инвестиция салып жатат жана дүйнөдөгү коңшуларын коркутуу аракетин жүргүзүүдө. Кытай менен Орусия жакында баратат. Алар жакында Ири деңиздеги биргелешкен машыгуу өткөрүштү. Биз деңизде жана асманда Орус жана Кытай патрулдарына байкоо жүргүзүп жатабыз, деди Столтенберг. Столтенберг ошондой эле азыркы кырдаалда коопсуздук аймактык эмес, глобалдуу болуп калганын, Европада болуп жаткан окуялар Азияга таасирин тийгизип жатканын баса белгиледи. Булак Назар Ньюс Кежи. Өзбекстан токой өртүнө каршы күрөштө Казакстанга жардам берүүгө даяр экенин билдирди. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Өзбекстандын президентинин басма сөз кызматы билдирди. Сүйлөшүүнүн башында Өзбек мамлекет башчысы Абай районундагы токой өрттөн адамдардын курман болгондугуна байланыштуу президент Касым-Жомарт Токаевга жана Казакстан элине терең кайгыруу менен көңүл айтып, колдоо сөздөрүн билдирди. Жаратылыш кырсыктарына каршы күрөшүү, анын кесепеттерин жоюу боюнча бардык зарыл жардамдарды көрсөтүүгө даяр экени белгиленди. Эки өлкөнүн президенттери ошондой эле өзбек-казак жакшы коңшулук, стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мамилелерин мындан ары чыңдоонун актуалдуу маселелерин талкуулашты. Соода, өнөр жай, энергетика, транспорт, айыл чарба жана экономиканын башка тармактарында кызматташуу долбоорлорун практикалык ишке ашырууну тездетүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Аймактык күн тартиби боюнча пикир алмашуу болду. Булак Назар Ньюс Кежи.